Биздин студиябызда бүгүн өзгөчө коноктор келди. Бул 72 жашында 16 медаль, 6 кубок уткан бул пауэрлифтинг жана гиря боюнча эл аралык деңгээлдеги мастер спорт абабыз келген Ажыбек Абакиров жана анын машыктыруучусу уулу Алим Абакиров. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер биздин эфирге. Сиздин алгач жеңиштериңиз менен куттуктайбыз. Мына ушундай 16 медальды 72 жашта уткан кандай экен? Сиз кандайча мына ушул спорт менен алектенип калдыңыз? Эмнеге 71-72 жашта? Ага чейин эмне кылдыңыз эле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен туулган жерим Кемийский район, Кыргызстанда, Кемийский район, поселок городского типа Акчус, рудник Акчус. Ошол жакта мен 47-жылы туулдум, 9 мартта. Ана чоңоюп баратканда бизде Акчүстө 17 000 население болгон. 17 000 арасында где-то көп болсо кыргыздар, казактар где-то 1 000 киши болчу. А калган бар 16 000 это орустар, евреи и так далее. Орусча окуганбыз мектепте, спорттан катышканбыз сильно. Анан мен футбол жаш кезимде ойногонмун, горнолыжный спорт. А потом уже официально бизди тренировать кылганда Алиев Магомед тренировать кылды боксом. Мен ошол жака записаться кылдым. Ал айтты, говорит, чуркайсыңар того, тияка бияка, анан кроме этого настольный теннис ойнойсуңар. Реакция что было. Анан ошентип биз эме боксу заниматься кылып, теннис играли. Анан 64-жылы на чемпионате республики по настольному теннису мен 3-чү орун алдым в личном первенстве. Коло медаль. А потом сразу биз эме Токмокто был чемпионат республики по боксу среди взрослых. А мен жашым юнош. Анан мага паспортты жасап берди 40-жылкы. Я среди 40-жылы среди взрослых 1-чи орун алгам по боксу. 1-чи орун алып, анан ошентип спорттун катышып, одновременно хоккей капитан команда болчумун. Команда горняк болчу. Капитан команда. Биз Минкушка барганбыз ойноп. Анан 66-жылы мен уже окууга өтүп, Шаарга, Фрунзага окууга өтүп, бияктан где МВД республики бар да, ошол жакта Динамо общество было, МВД жок болчу. Ошо Динамо общество тренер сборной Киргизии, тренер Динамо Чулюбеев болчу. Ошо мени как правой рукой кылып койду. Мен очень авторитетный боксер был. Анан мени раз армияга алып кетти. Солдаттар жетпей, армияга биз Казакстанга кеттик. Армиядан келгенде, вот где сейчас бизде Белый дом бар да, 68-жылы келдим да армиядан. 69-жылы январда биз чемпионат республикага по хоккей с мячом келдик. Вот как раз где Белый дом, там городской стадион болчу. Ошол жактан хоккей ойногонбуз. И так спортканын кайра жумушка кирип, шахтада иштеп атканмын. Шахтер болуп. Шахтер болуп кеткенде бул спортко алып кетти ошондо. Жок, спорттон спорт менен катар. Жок, советское время мондайда. Биз эме иштеп атабыз да жумушка. Сиз Киргиз-Сопротон или Алга или чемпионат республики чалат. Готовьте спортсменов на первенство республики по волейболу, баскетболу, футболу, ошентип айтат, по боксу, хоккею. И бизди барыс бошотчу на сборы Киргизияга. Анан бияктан готовили, участие принимали. Анан ошентип возраст идет, и эме иштеп атам. Анан бияка келдик Шаарга, 81-жылы келдим Шаарга, Союздрупромго жумушка кирдим. Шахтага кайра. Анан карасалар, акылдуу кыргыз бала экен. А в основном еврей кыргыздарды чоң жумушка койчу эмес биякта. Анан караса, смотрит, акылдуу. Мени потихоньку начальником отдела снабжения избыта кылды. Анан Москвага бардым, Москвадан келсем, мени чакырып атат кайра. Говорит, сен эме Юг Киргизии поедешь, тогда Орская область болгон. Юг Киргизияга барасың, работать региональным директором Союздропром. Я говорю, мен кыргызча сүйлөгөн, чала-бала сүйлөйм. Жок, барасың. Сен кыргызсыңбы? Я кыргызмын. И Жалал-Абадта мен жашап калдым. И Токтогулдан Жалал-Абад, а бияктан Кара-Суу, Ноокат, Кызылкия, Пульгон, Хайдаркан, анан монтип барган жок. Биз 3-7 Хайдаркан барчыбыз. Сох-Мох, Баткен, анан эме Сүлүктага чейин. Ошентип иштегенбиз. Ошол учурда спорт менен алектенчү элеңиз? Жок, уже спорт бүткөн. Токтоп калган. Аялым токтотту, говорит, зачем сен уже чалсың? Анан уже
иштеп атабыз, развал Советского Союза болду. 1991 жылы, вот 90 жылы бул бала төрөлдү, Алим. Уулуңуз. Шаарда, ну, Жалабатта проживали биз. Еще Жалабатта. Анан 91 жылы Жалабаттан биз кайра көчүп кеттик, уже развал Советского Союза, бардак, ну, может быть, не бардак, ну, бардак деп атам. Биз бияка көчүп келдик. А сиз кайсы жылы мына ушул кызматты иштеген токтоттуңуз? 91 жылы мен токтотуп атам. Аха. Анан кайра только бир ай иштебей, кайра мени чакырып атат. Кайра иштеп атам. Уже биякта иштеп атам. Шаарда. Советская көчө дружба. Иштеп атам. А бизде понятие было, ну, орустар чоң кызматкер болуш керек, а кыргыздар второстепенный болуш керек. Анан бир жолу мен пенсияга чыктым. 2001 жылы Качканалиев чакырды жумушка. Сизде эме, могул спорт менен алектенип калганыңыз? Спорт жок. Ал убакта жок, э? Сиз ошондо пенсияга кайсы жашыңыздан чыгып? 50 жашта чыктым пенсияга. А бул эме менен качан алектене баштадыңыз? 72 жашта. 72 жашта, э? Сиз ошондо баягы бош отуруп, канча жашыңызда бош отуруп калдыңыз? 72 жашыңызга чейин иштедиңизби ошондо эме боюнча? Жок. 2001 жылдарда, 98 жылдарда фирма ачтым. Осо Аджи сервис. Осо Аджи сервис фирманы ачып, и горное делом продолжал. Өзүмчө. Иштеп, анан балам, улуу балам малы бар. Анан келиним бар, Айгерим. Алар гырт ата биш иштеп берели, сен эс ал. Сен уже старик, ну, чалсың. Анан мен эме аялымдагы тийбе, балдар иштесин. И балдар азыр иштеп атат. Биз эме только тияка бияка корок барабыз. И акча берет алар, и спортко барабыз. Вот бояка за свой счет. Биринчи сиз кай жыл эмесине баштадыңыз? Пауэрлифтинг или гиря боюнчабы? Потому что мен боуну заниматься кылып аткам. Биринчи медаль. Негизи эле өзүңүз баягы? Жок, балам. Боону мен алдым как раз 1 мартта. Эмне болуп мына ушул пауэрлифтинг менен алектенип калдыңыз? Балам айтпады, сен эме мактанып атасың, күчтүүсүң. Мен айттым, мен күчтүү болчумун. Жаш кезде ушундай элемди айттыңыз. Айтып атсам, ал эме, ну, ишенбей далилдеңиз деди. Некоторые кишилер айтып атат, орустар, которые, о, ата мондай. Ал жүрүчү спортзалга, көрөбүз. И мен спортзалга ичип барды. Анан башталды. Анан тиякта дагы спортзалдын хожоюну бар, Вася деген. Анан караса, ты смотри, у него, говорит, это, показатели идут, деп. Удивляются. Анан ошентип, марта чемпионат республики был по жиму. Мен биринчи орун алдым. Алтын. А тут вот сразу мен Шамиль Ергаев чалып атпай, говорит, это, на чемпионат, в апреле надо уступать, и эмеге, Узбекистан на чемпионат надо ехать, Азии. Азия биринчилигине Өзбекстанга. Анан мен эме чемпион киргиз болуп, Багирим бол медальды берди. Мынакей. А потом биз бардык Узбекистанга, Ташкентке автобустун келдик, анан поезд менен Хорезмского Хива деген. Мага очень жакты, чын айтып атам. Мен Бухараны, Сабарканды көргөн, Хиваны көргөн жок. Жакты. Хивага бардык, ошактан 2 алтын и бул кубокты берди мага. Чемпион бол. Анан ошактан мен ишенбей калды немножко. Говорит, вам не 72 года, деп, 72 эмес. Вы подделали паспорт. Анан мен мону көргөзбөдүм. Паспортту көрдүм, загранпаспорту көргөздүм. Анан ишенген жок, анан пенсионный книжканы көргөзгөндө токтоп калды алар. Тогда ишенип калды. А тиякта жаш балдар 52 жаш, 55 жаш, сакалы моңдай вообще как 70-80 жаштыктай. Я удивился. Анан эме победил, тияка Шамиль говорит, молодец. Келгенден кийин мына ушул сиз катышкан эмеде баягы жаш курагы канча жаштан канча жашка чейин болду? Жаш балдар даже. Сиз менен баягы күч сынашканда атаандаштарыңыз. Эме өзү подгруппасы болчу. Например, 18 да біз как? Категорияда. А меники М4, 70-тен өйдө. Мен менен атак 55, 60, 65, 70 отак. И ылды 18 жашка чейин. А бул гиря боюнча сиздики Азия чемпиондугу бар, э? 2 алтын, биринчи алдым. Баштап атам. 2 алтынды алып, келип үйгө тренировация кылып баштадым. Анан биз бардым, мен кеттим Токиого. На чемпионат мира по штанге, вот был. Пауэрлифтинг боюнча. Самолет менен мен и Талай Жапаров, мен как тренер был, мени алып барды настроение. Английский тил билет экен, и ошака бардык. Барганда Токиого
келдик, устроили соревнования выступать кылганда, бул серебряный медаль завоевал. Ошол жакта чемпионат мирадан. Мына ушул Алим мырза, сиздин машыктыруучуңузга, уулуңузга сөз берели. Бул машыктыруу жеңил эле болдубу? Өз атаңызды машыктырган кандай кыйын эмес бекен? Кандай шакирт болду? Өзгөчө болот да. Анткени биринчиден бул менин атам да. Анан экинчисинен ошо спортсмен катардагы ошо мамиле кылыш керек. Психология боюнча мындай туура машыктырыш керек да. Ошон үчүн процесс эми кандай десем, жеңил эле негизи. Анткени регулярно тренировкага барыш керек. Анан режим, туура тамактануу кылыш керек. И ошо результат өсө берет. Сиз өзүңүз дагы ушу пауэрлифтинг боюнча Кыргызстан вице-чемпиону, Серебряный абсолютный призер. күмүш медаль. Күмүш менен. Бул Гирия менен ким? Башка да машыктырабы? Ооба. Яргаев Шамиль деген агай бар. Ал Гирия боюнча ошо машыктыруучу. Бул машыктыруучу катары сизге дагы кандайдыр бир эмелер болду да бул? Ооба, болду. Биз чогуу эми акылдашабыз да. Анткени ар бир соревнованиядан кийин мисалы баягы Ажыбек ага бул эл аралык деңгээлдеги мастер спорту болду. Ошондой эле машыктыруучу катары сиз дагы эл аралык деңгээлдеги кандайдыр бир сыйлыктар, статустар берилеби? Жок, берилген жок еще. Башка жок. Бериле элек. Бериле элек. Бирок Ергаев Шамиль ал ошо документтерди берген. Ошо заслуженный тренер деген эмеге, как званияга ошо документтер. Наамга тапшырды буга чейин, күтүп атат. Күтүп атат. Мен эми жашмын да эми каяка. Бул Ажыбекагачы сиз алдыңызбы мастер спорт? Жок, вот ошо как. Же али колуңузга тие элекпи? Жок, вот представление жазды. Анан биз эми комитет физической культуры спорта шаарга бардык. Алар кол койду, Досалиев. Досалиев кол коюп, печать койду. Анан бала менен бардык, комитет физической культуры и спорта Киргизия бардык. Ошол жака барып калтырдык, вот один решает. Канат это Аманкулов. Ну, так эме балдары подчиненный караган да мен документтен. Анан награда. Говорит, берет деди. Бул 16 медаль менен 6 кубок, бул канча мелдештен алынды ошондо? Биринчи мелдеш ошо пауэрлифтинг боюнча Кыргызстандыкы? Кыргызстан. Анан экинчиси Өзбекстанда? Жок, Гирия боюнча. Гирия боюнча. Бул деген как отборочный тур. Ошодон кийин уже чемпионат мира, Азия Гирия боюнча, пауэрлифтинг боюнча, анан Монголия кетти, чемпионат Азии, ошо экипировочный и без экипировочный жим лежа деген. Сиздердики мына ушул Кыргызстан биринчилиги бар, Азияныкы бар, дүйнөдөн экинчи, үчүнчү орун, Жок. Пауэрлифтинг экинчи орун, серебряный медаль. Правильно. Гирияда 2 серебряный медаль, 3 бронза. Мына ушул кийинки жылга же эми кийинки жылга болуп калды. Баягы алтын медальга күрөшөм деген Бар. амбициялар бар, пландар. Пландар бар. Сиз кимге утулуп калдыңыз мына ушул эмеде? Жок, Америкада эме балам айтып атпайбы? Ата говорит. Анан эмеде мен балам айтып атам. Эки спорту совмещать действительно ору. Эмне үчүн? Мен, например, вот бүгүн штанга заниматься кылып атам. Көнүгүүлөр башка. Сариндан келдим, раз уже бир айдан кийин гиремин башка. Гири уже айсип постоянно бир вид менен заниматься кылсак, жеңил. Натыйжасы жакшы чыгат. Да, жакшы результат болот. Сиз кайсыл түрүн тандайын деп чечтиңиз? Гирияны же пауэрлифтингти? Анан мен баламдан сурап атпайм, балам, давай Пауэрлифтинг. какой-то мага айтып кой, кайсыны, тигини или буну. Мен ойлоп атам деди. Я говорю, айтпа, ну какой ты скажешь? Это или это? Какой-то бросьте по-настоящему. Он говорит, ата, говорит, мен ойлойм, анан айтам сага деп. И вот ойлоп атам. Сиздердин үй бүлөдө башка дагы спорт менен алектенгендер барбы? Мисалы, экөөңүздөрдөн башка? Жок. Туугандардан бар. Туугандар бар көп. Кызым 48-те, улуу кызым. Анан балам Алы, вот кичүү идим балам Алим.
Бул спорт сизге баягы 71 жашка чейин баягы профессионалдуулук деңгээлде спорт менен алектенбесеңиз мындай кыйынчылык болгон жокпу жаңы баштаганда? Жок. Эми баягы атаандаштарым эмне болсо дагы баягы профессионалдуу деңгээлде алектенип жүргөн адамдар. Анда бир эки сөз айтып коеюнчу. Боо балам и дагы Вася деген вот как пауэрлифтинг урушуп атат мени. Алар мага как старику чалга 2 саат тренировка берип атат, аны токто дейт. А мен кетип калам башка комнатага и бирдеме кылып атам. Уланта бересиз. И урушуп атат, нельзя делать деп. эс алыш керек да. Эмнеге? Восстановительный процесс толук болуш керек да. Анткени тренировка ал деген 20% эле результаттын 20%. Көбүнчөсү ал ошо тамактануу и эс алуу болот да. Ашыкчы болуп кетсе кандайдыр бир зыяны тийип калышы Зыяны бар. Эми бул ар бир адамга өзгөчө болот да. Мисалы бир адамдын суставтары начарраак болсо анда биринчи суставтар кетет. Же болбосо жүрөк, баш, анан ошо ар кандай болуп калат да. Демек тентек шакирт болуп атасыз да сиз, Ошо мен ошондой. А так мен көбүрөөк кылайын деп атам да. А мени урушуп коет, тиги дагы. Болду, токтот. Негизи сиз машыктыруучу катары айтсаңыз, баягы дүйнөнүн алтын медалын тагынганга мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Канчалык бар? Сиз башка эмелерди да көрдүңүз да? Башка катышуучуларды? Ооба, баарын көрдүм, Кимдер экен, кайсы мамлекеттикке келди? Баарын анализ кылдым. Эми Япониядан, Америкадан мындай күчтүү спортсмендер бар. Бирок биз ошого жакшы даярдык кылабыз да. Уже план түзгөнбүз. Ошо жаңы жылдан кийин каникулдар бүткөндө 8 январда баштайбыз. Ошо ближайший чемпионат мирага. Баягы негизги суроо да. Сиз мына ушул 71-72 жашка чейин мына ушундай бекем ден соолукта кармоо үчүн эмне кылдыңыз? Анткени баягы кээ бир адамдарды билебиз, 60-70ке чыкпай эле баягы чындап түз басыш кыйын болуп калат да бул курактачы. А сиздики мына ушул форманы кармап, анан баягы профессионалдык спортчу болуп кеткенге эмне көмөк болду сизге? Ачык айтканда кайра здоровый образ жизни. Баары поддерживать кылып атат. Мен арак, тамаки Чеккен жоксуз, ичкен жоксуз? Жок, ичкенмин жаш кезимде. Анан таштадым биринчи аракты, анан тамакини таштадым. И азыр в настоящее время мен даже вот не занимаюсь этим, мен постоянно 8-9 километр басам. Анан үйдө кое-када отжимания кылам, тияка это без спорта. Анан боо балам 16 килограмм кири мага сатып берди. Гантели кири алып келди. Анан штанга сатып берди. Просто үйдө потихоньку өзүм монда 10 килограмм, 20 килограмм көтөрүп кылат. Физкультура. Көнүгүүлөр жасап турасыздар, Мен вот басам, анан раз немножко. Анан вот так ойлоп атсам, жүрүш бар залга. Я жүрүш бар. Анан бардым. И тиги уже видимо орус балдар бияка айтты го, атаң учеспособный деп. И спортзалга экөөбүз барабыз. Анан башталды. Азыр күндө эми спорт залга? Жок, бүгүн бардыкпы, эртең эс алабыз. Бүт күнү кайра. Жумасына 3 күн. Жумасына 3 күн, мына ушул куракта ушундай баягы жумасына 3 күн 2 сааттан машыгуу бул оор болуп калбайбы? Жок, бул эң оптимальный ошо возрастка карата эң оптимальный болуп калат да. Түшүнүктүү. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Убактыңыздарды аябай келип бергениңиздерге. Сизге дагы спорттук чоң ийгиликтерди, анан бекем ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, биздин студияда конокто мына пауэрлифтинг жана гирия боюнча Азиянын жана ошондой эле дүйнөнүн вице чемпиону Ажибек Абакиров жана анын машыктыруучусу уулу Алим Абакировдор бизде конокто болду.